Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар? Менин атым Касым. Бул сабакта мен Symfony Framework'то берилиштер базалар менен иштөөгө бир мисал көрсөтүп берейин деп жатам. Symfony Framework'то берилиштер базалар менен иштөө үчүн Doctrine деп аталган модуль колдонулат. Эгерде биздин проект жаңы болсо, анда Doctrine модулун орнотуу керек. Бул үчүн экранда көрүнүп турган команданы киргизебиз. Эгерде баары туура аткарылган болсо, экинчи сүрөттө көрүнүп тургандай жыйынтык алынышы керек. Биз берген команданын кайтарып берген жообун окуй турган болсок, биздин ушул Symfony проектибизде Doctrine мурун орнотулган экендигин көрсөк болот. Демек, эгерде мурун Doctrine орнотулган эмес болсо, бул сүрөт бир аз башкача болушу мүмкүн. Андан тышкары бизге Maker деген модуль керек. Бул модуль кийин берилиштер базалары менен иштеп жатканда кээ бир амалдарды автоматтык түрдө аткарууга жардам берет. Maker модулун орнотуу үчүн керектүү буйрук экранда көрүнүп турат. Ал эми ал буйруктун жыйынтыгы болсо, экинчи сүрөттө көрүнүп турат. Эми болсо биздин Symfony проектибиздин берилиштер базалары менен иштей алуу үчүн тиешелүү өзгөртүүлөрүн киргизели. Мына алдыбызда мурда орнотулган Symfony проектибиз бар. Бул жерде env деген файл турат. Мына ошол файлды ача турган болсок, төмөнкүдөй көрүнүшкө ээ болобуз. Мына бул жерде берилиштер базалары менен иштөө үчүн момундай URL берилген. Муну өзүбүзгө ылайыктап өзгөртөлү. Бизде колдонуучунун аты root, ал эми паролу азырынча жок. Ал эми берилиштер базабыздын аты animals болсун. Мындан кийинки жазуулар бизге кереги жок, ошон үчүн өчүрүп турабыз дагы, сактайбыз. Конфигурацияны аяктагандан кийин биздин берилиштер базаларын башкаруу системасында проектибизге тиешелүү берилиштер базасын түзүү үчүн төмөнкү буйрукту берели. Бул буйрукту басабыз. Өзүңөр көрүп тургандай, жыйынтыкта animals деген берилиштер базасы түзүлдү деген жооп келди. Эмесе берилиштер базабызда түзүлө турган таблицага тиешелүү бир entity класс түзөлү. Ал үчүн төмөнкү буйрукту киргизебиз. Биздин entity класстын аты pet болсун. Pet үй жаныбарлары. Эми бул entitynин кандай талаалары бар? Биринчи талаасы name болсун. Анын типи string болот. Бул учурда string алдын ала жазылган маани экен, ошондон эч нерсе киргизбестен enterди басабыз. Stringдин узундугу мисалы 30 болсун. Бул string null болушу мүмкүнбү? Жок деп турат. Default мааниси, ошон үчүн кайра enterди басабыз. Кийинки талаа petке мисалы type деген талааны кошолу. Бул дагы string болсун. Мунун узундугу дагы 30 болсун. Null боло алабы? Жок. Enterди бастык. Андан кийинки талаасы age болсун. Age'дин типи integer болот. Null боло алабы? Жок. Null боло албайт. Андан кийин color деген талаа киргизели. Бул деле string болсун. 20 символ жетиштүү болот. Null боло албайт. Ошон менен талааларды киргизип бүтүрдүк. Бул жерден чыгуу үчүн кайра эле enterди басып койсок болот.
мына ошентип бизде pet деп аталган жаңы entity түзүлдү. Entity класс түзүлүп бүткөндөн кийин төмөнкү буйрукту беришибиз керек. Make migration. Бул буйрук мына аткарылды. Андан кийин болсо төмөнкү буйрукту беребиз. Doctrine migration migrate. Жыйынтыкта берилиштер базасында баары өчөт деп атат. Макул болобуз. Бүтү. Бул буйруктардын жыйынтыгында биздин берилиштер базабызда pet деген entityге тиешелүү таблицалар түзүлдү. Демек, мына PHP-MyAdmin'дин жардамы менен карап көрө турган болсок, биздин берилиштер базабыздын башкаруу системасында Animals деген берилиштер базасы бар экен жана ал жерде мына pet деген таблица турат. Анын түзүлүшү төмөнкүдөй. Азыр болсо түзүлгөн entity менен иштей турган даяр create, update, delete жана башка амалдарды аткарган буйруктарды түзөлү. Ал үчүн мына консолдон төмөнкү команданы киргизебиз. Бул жерде make CRUD деп турат. CRUD деген бул create, update, delete командалары түзүлөт жана pet деп биз жаңы эле түзгөн entity'нин атын берип жатабыз. Команданы бердик. Мына өзүңөр көрүп жаткандай, бул жерде тиешелүү темплейттер түзүлдү, тиешелүү контроллерлер түзүлдү жана булардын баардыгын көрүш үчүн биз мына төмөндөгүдөй root'ту колдонсок болот экен. Эмесе автоматтык түрдө түзүлгөн twig файлдарын карап көрөлү. Ал үчүн template'ин ичине киребиз. Pet автоматтык түрдө түзүлдү. Анын ичинде төмөнкүдөй файлдар бар экен жана бул файлдарды ачып көрөлү. Мына биздин файлдар ачылды. Демек, мына edit, index, new, show, delete жана form деген файлдар экен. Эми бул жерден биздин шаблонго туура келгендей кылып, баягы index.html twig деген файлды ата катары көрсөтүп коелу. Index.html twig сактадык. Бул жерде index.html twig сактадык. Бул жерде дагы index.html twig index.html twig сактадык. Буларда болсо жок экен. Мына биздин twig файлдарыбыз баардыгы даяр болду. Биз колдонгон бул жердеги index.html twig файлы жөнүндө мурунку видеодо кененирээк айтылган. Бул биз интернеттен көчүрүп алган даяр шаблонго тиешелүү файл болчу. Анда эмесе биз аткарган жумуштун жыйынтыгын карап көрөлү. Бизде pet деген entity түзүлдү, берилиштер базасында таблица түзүлдү жана ошол таблица менен иштей турган интерфейс даяр болду. Аны көрүш үчүн биз адрестен төмөнкүдөй root'ту киргизебиз. Мына мондай таблица чыкты. Биздин таблицабыз азыр бош. Берилиштер базасы, ошондуктан эч кандай жазуулар табылган жок деп айтып жатат. Жаңы жазууну кошолу. Create new. Бул жерде name мисалы Dina болсун. Type мисалы dog болсун. Age 2 жашта. Color black деп туруп save десек, мына биздин таблицага жаңы
сак кошулуп калды жана биз кааласак муну өзгөртсөк болот. Edit деп туруп бул жерде black'ти мисал үчүн white кылып өзгөртүп коелу. White update'ти басып койсок, мына таблицабызда color white деп өзгөрүп калды. Дагы жаңысын түзөлү. Бул жерде name мисалы Соня болсун. Type мисалы cat болсун. Age 1 жашта. Color black. Save дейбиз. Таблицабызда экинчиси пайда болду. Жана муну кааласак азыр show деп көрсөтсөк болот. Жана керек болсо delete деп өчүрүп салсак болот. Азыр delete басып чын эле өчүргүм келеби дейт. Ооба дейбиз. Мына таблицадан алсак өчүп кетти. Мына ошентип биз абдан оңой жол менен берилиштер базасындагы таблица менен иштей турган интерфейсти даярдадык. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыздын соңуна чыктык. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат.